Аравияда сел жүрүп, Меккенин жанындагы конуштарды суу каптады. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ya Rab maafi, Shafi ya Rab. Ya Rab Rahim Karim ya Malik. Париж 2024. Казакстандын делегация мүчөсү Олимпиадада каза болду. Коңшу Казакстандын Париж Олимпиада оюндарындагы делегация мүчөсү Алматынын спорт башкармалыгынын жетекчиси Эрден Хайруллин Парижде каза болду. Маалыматты Алматы акимияты тастыктады. Алматы шаарынын спорт бөлүмүнүн башчысы Хайруллин Эрден Рашидовичтин күтүүсүз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй бүлөсүнө жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз деп айтылат маалыматта. Бул маалыматты Казакстандын туризм жана спорт министрлиги да тастыктаган. Министрлик ал бүгүн 8 августка караган түнү күтүүсүздөн каза болгонун билдирди. Эдрин Хайруллин 1987 жылы 18 декабрда Алматыда төрөлгөн. Анын эмне себептен каза болгону белгисиз. Орусияда улутчулдардын катышуусунда мигранттарга каршы рейд жүргүзүлдү. Орусиянын бир катар аймактарында мигранттарга каршы ири рейдтер жанданды. Алардын айрымдарына улутчул кыймылдардын да өкүлдөрү катышып жатат. Самара облусунда Ички иштер министрлиги, Росгвардия жана Атайын багыттагы отряддын өкүлдөрү биргеликте негизинен мигранттар эмгектенген курулуш, базарларды жана алар жашаган жатаканаларды текшеришти. Орусияга кирүү жана мыйзам бузган үчүн айрым мигранттарга протокол түзүлүп, кээ бирөөлөрүнө мыйзамсыз миграцияны уюштурган деген негизде кылмыш иши козголду. Андан тышкары русская община улутчулдар кыймылынын өкүлдөрү менен бирге өткөрүлгөн рейдтин жүрүшүндө 20дан ашуун мигрант жатаканадан чыгарылып, полицияга жеткирилди. Ушундай эле тинтөөлөр Калуга облусунун Абнет шаарында жүргүзүлдү. Ал эми Сургутта полиция Борбор азиялыктар иштеген дүкөнгө кирип барып, чет элдиктерди колун көтөрткөн бойдон автобустарга салып кетишти. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгардан, чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашта кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып келип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер 8925 269 36 67 8901 715 39 42. Дастан мырза жооп берет. Күнөтүнү чала бериңиздер. Жоламанга жеңилген ирандык балбадын шолоктоп ыйлаган видеосу тарады. Париж шаарында өтүп жаткан жайкы Олимпиада оюндарында медалсыз калган ирандык Мохсен Нежаттан беттештен кийин отуруп алып ыйлаган видеосу тарады. Ирандык балбан Олимпиаданын коло байгеси үчүн болгон беттеште кыргызстандык Жоламан Шыршынбеков менен күрөшүп утулуп калган. Ал бул жеңилүүдөн кийин залда ыйлап отурган видеосу тарады. Японияда көчү 7,1 балга жеткен жер титрөө катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 8 августта жер титрөө жергиликтүү саат боюнча 16:43 катталып, анын очогу Кюсю аралыгынын түштүгүндө Миядзаки шаарынан 14 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Өлкөдө цунами болушу мүмкүн экендигин маалымат каражаттары жазышууда. Алдын ала маалыматтарга караганда жер титрөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. УКМК Бишкекте Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди кармады. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. Ал Камчы Көлбаев менен байланышы болгон деп шектелүүдө. Булак Селепкежи. Камчы Көлбаевдин аялына издөө жарыяланды. 1 августта Бишкектин Октябрь райондук соту маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин аялы Нурия Тентешовага карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу маалыматты шаардык соттун басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка ылайык райондук сот аны кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыратып издөө жарыялаган. Эми ал кырмалары менен СИЗО 1ге жеткиргизилип, кийин абакка которулат. Ошондой эле сот Тентишованын мүлкүн конфискациялоо менен бирге 2 жылга чейин ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратылган. Буга чейин Көлбаевдин апасына өкүм чыкканы белгилүү болгон. Булак Суперкежи.